Ассаламу алейкум. Москва жергесинде эмгектенип жаткан эже карындаштар, мына ушундай бизнес сатылат экен. Чамданып калыңыздар. Арзан баада, шашылыш түрдө Кыргызстанга кетишеткен. 5 жылдан бери иштеп аткан салон мындай айтканда, клиенттик базасы бар, бардык ошол сайт майты, бардык кызычуулар менен тыштап кетет. Болгондой калат туугандар. Аябай жакшы тынч жерде экен. Азыр алдыңкы мүнөттөрдө бардыгын айтабыз. Булар жашаган комнатаны да сдавать этебиз дейт, өздөрү сүйлөшүп казаймен жанагы болот дейт. Аяка 25 миңден берет экен. Эми бул жерде калгандан кийин жакын жерден по-любому ким алса дагы квартира издейт, туурабы? Кыскасы көзгө көрүнгөн бардыгы калат экен. Кандай эже, иштериңиз жакшыбы? Саламатсыздарбы? Иштеп атасыздарбы? Айына канча төлөнөт, анан канча деп атасыздар пулуну? Айына 54.168 рубль төлөнөт. 4 комнатанын общий арендасы. 4 комнатабы? Ооба. Анан 550гө сатабыз деп. 550гө деп атасыздар. 550гө деп атабыз. Билбегендер болсо сопровождение болобу? Сопровождение болот обязательно. Канча сопровождение кылып бере аласыздар? 1-2 неделя обязательно сопровождение кылып. Туруп өзүңүз карап, клиенттер кандай? Жакшы элеби клиенттер? Клиенттер 90% орустар. Анан бизде бардыгы спокойный, адекватный клиенттер. Аябай жакшы клиентская база. Клиент негизи барбы? Кандай? Ооба. Көп эле? Ооба, конечно. Ошо көрсөтүп койсоңуз, сайтыңызды кошупчу сразу эле. Мына, туугандар. Телефон жок. Өзүңүздөр көрүңүздөр. Мына ушул жер эле негизи арендага берилет экен, мындай эле жерчи. Бул деле аябай кымбат экен. Эже кайсын арендага бердим дедиңиз? Очегедегини? Ооба, ушул жердеги рабочее местон эле арендага берилген 15 миңге. 15 миңге. Ооба. Жакшы экен да. Бул экөө кандай? Бул жерде салонго иштейт да, бул жерде кыз. Салонго иштейт. Ооба. Бул жакта дагы эртең 1-августтан 10-августка чейин срок бергенбиз, көчүп келет буюрса 1-августтан 10-августка чейин. Ооба. Связаштырып сүйлөштүрүп коесуз. Ооба, эки подружкалар да бул жакта. Эки подружкалар. Жакшы. Жакшы экен. Өзүңүз да ушул тармакта иштейсиз? Ооба, өзүм ресница жасайм, брови жасайм. Канча табасыз эже? Сыр болбосочу, мындай тармактагылар жакшы табат го? Ооба. Если честно, бул жерде ачыгын айтың бирок. Вот минимум 3-4 клиент да. А средний чек 2 миңден. Ошондо деле эсептегенде 5 клиент болсо 10 миң, ал чисто өзүмдө калат. Ал средний чек андан да көп болуп калышы мүмкүн. Иногда ламинирование бровей с нарощенными ресницами болгондо 3800, 4000, 5000ге чейин чыгат да бир адамданчы. Ошондо 10 миң, 12 миң өзүм эле иштейм. Плюс аренда, ono жерде кыз. Плюс тиги кыз ортодогу салондо иштеген кыздан акча түшөт. Какой-то процент аласыздан? Ооба, 40/60 ал жактан алабыз. И тиги кабинетте арендага берилет. Негизи клиент нормально эле. Клиент Кудайга шүгүр. Жазылгандарын көргөзүп берейин. Эми азыр бүгүн канча соп калды? 13-бү, 14-бү? Бүгүн 17-си, бирок бүгүн выходной да. Атайын выходной койдурганбыз. Бул жактан эми өтүп кеткен күндөрдөн баштап көрсөтө берсеңиздер, ошондо деле адамдар уже түшүнөт. Бул 5 жылдык база да эми, Ооба, 5 жылдык база. Полный калтырасыз мына программаңызды, башкаңызды. Ооба, албетте. Мынакей, караңыздар, 7-июл. Ушундай адам болуптур. Эми түшүнгөндөр түшүнөт бул нерсеничи, жакшы эле табат го эжелер. Коюп берүү жолу барбы эже, кандай? Эмнеге коюп берүү? Кичине убактылуучу бир 1-200 миң берип жанагы нерсе. Ооба, бир вариант, бир 250 миңин сразу берип, 250 миңин калганын 2 айга бөлүп төлөп берсе болот деп сүйлөштүк жолдошум экөөбүз. Алдыңкы күндөргө да жазылды дедиңиз, 18 мисалы алдыңкы. 19 адам бар экен. Кыскасы клиенти менен бар туугандар. Кудайга шүгүр, ооба. Эми бул Москвада бардыгы запись менен келет. Анда жөн эле эшти ачып кире бербесе керек, а? Ооба, бизде только под запись. Онлайн программа создавать эткенбиз. Өздөрү самостоятельно тоже могут записаться. Же ошо WhatsApp'ты таштап кетем номер телефонумда. Ошол жактан дагы, ооба, полный буюрса. Ошол жактан дагы сопровождение кылып 1-2 неделя жардам берип турабыз. Сентябрга чейин жазылып, августка чейин жазылып туруш, ооба. Жакшы. Бизнес мына ушундай туугандар. Ушул жерлер бардыгы көзгө көрүнгөн нерсенин бардыгы калат экен. Мына аппараты, шкафы, кыскасы аябай жакшы жасалгандар менен даяр экен. Көзгүлөрү, мындай телевизору, лак-мак полный бар жогу калат туугандар. Мына прожектор болобу, бардыгы калат. Мындай айтканда 4 комнатадан турат экен. Кулерлери бар экен, суулар бар экен. Ошол бир 3 суу алсак бир 2-3 айга жетет дейт. Бардыгы калат. Кийим билесиздер могу жайга. Эми Instagram иштеткендер болсо өзүңүздөр брендиңиздерди деп мына жазып коесуздар могу жерлергечи. Мына. Күтүү залы, чай, сахар, кофелерге чейин бар экен. Мына аппаратты көргөзөлүк, а? Эшик могу жагынан кирсеңиздер да болот. Анан
Бул жак жабып коюп тур, пока. Калса бул жактан эшикти ачып алыңыздар. Калооңуздарга карайт. Бул диван не дедиңиз? Кандай диван дедиңиз? Лайнер деген. Бул электрондуу мындай Ооба. жатып турат экен бул, Ооба, атайын жаткан абалда наращивание ресницада иштетем. Бул өзү эле бир канча турса керек, а? Ооба. Буусун эле 78 миңге алганбыз. Ушундай. Ушунусу менен экен туугандар. Мына могу жерге да жазып койсоңор атыңыздарды ары берем. Кызыккандар болсо. Бул комнатаны көргөзөлгөн анда. Мына. Жагы күзгүсү бар. Күзгү эле көп экен негизи. Бул жактан арендага берем дедиңизби, кандай? Ооба, арендага берилет бул жакта. Эртең 24-үндө буйруса заселение болот. Точно келе болар, кандай? Точно келет. Шкафтар бар экен, а? Ооба, бүт оборудование менен. Бул жакты канчага берип атасыз? 20 миңге. 20 миңге. Кыскасы өзү менен өзү мындай чыгыптыр. Буйруса, ооба. Эки жанагы стол менен дальше өзүң иштеген болсоң, нормально иштейт экенсиң да. Өзүңдүкү өзүңдө калат да, еще тиги ортодогу салондо иштеген кыздын акчасы менен анын да акчасы өзүңдө калат, өзүң иштеген акчаң да өзүңдө калат. Нормально табат экенсиздер анда, жакшы экен. Кызыккандар болсо чалып байланышыңыздар. Тынч жерде экен. Азыр мен сырттан дагы көргөзүп коем. Метродон дагы бир көргөзүп коеюн эле, жанагы. Бериң эле. Ошо берерим колуңуздан. Мына. Көргөздүкпү мына, туугандар. Эки жолу байма-бай видео тартып мен деле жанагы калдым. Мына экинчи убакыт Билаевадан чыгасыздар да, мына көрүнүп атабы? Мында келесиздер, мында келгенде эле метродон 3-4 мүнөттүк жол, мону бар жогу бесплатный парковка экен. Магнит барбы, эмне бар? Ооба, магнит бар үстүбүздө. Мына. Канчадан канчага чейин доступ бар киргенге? Эртеңки саат 8-ден кечки саат 11-ге чейин. Доступ нормально экен да? Ооба. Тынч. Доступ. Документациялары кандай болот ошондо? Документация ИП ушул хозяинда. Ушул зданиянын хозяины, полный сопровождение бул жагы өздөрү. Айтылгандай эле мына магнит үстү. Подвалда маалымат бердик сиздерге. Түшүп эле мындай түшүп кетет экенсиздер ылдыйга карап. Аябай салкын экен чындыгында. Парковкаларды эми кое бересиздер могу жерлергечи кеңири. Жана айтылган агабыздын үйү могу жакта экен, квартирасычы. Бул жактан доступ көбүрөөк экен негизи. Эртең менен эрте келип киргенге деле болот экен мынакей. Озондун алдынан кирип кетесиздер. Ишиңиздерге ийгилик. Рекламалар болсо чалып байланышыңыздар, лайктан басып, контакттар менен бөлүшүп коюңуздар. Негизи бул бизнес Москвада аябай өнүгүп өсүп атат, билесиздер. Бул тармакта иштеген эжелерим айына канча табасыздар, реальный комментарий жазып коюңуздар. Билбегендер билип алалык мына. Чындыгында көп табат деп угам да мен деле. Көрүшкөнчө ассалам алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.